Так, биз сабакты баштай берели. Кошула тургандар акырындан кошула берет. Сабакты записыбыз. Мен YouTube'га сактап койгон сабакты көрдүңүздөрбү? Сабакка Жок. кошула калгандар ошол сабакты көрүңүздөр. Аш жейсиңби? Камерага чымын көнүп алып тургу. Так, менде экран көрүндү сиздерге? Көрүндү. Күтүп бергим бар өзү. Өзүм кылам да. Микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздар. Сүйлөшүп аткандар. О, камтекем өргөнсө деп. Видеону микрофонду күйзүрүштү, өчүрүштү билесиздер да? Билесиң. Риза микрофонду Тармашы шер кылып отур. Микрофону жанып болтот, ошо билбей атат, өзү байкабай атат ошону. Нуризат деген сүйлөп жатат, аш берип балдарына. Мен өчүрүп койдум. Так, өнүм угулуп атат, Бүгүн обедте кирбей калгандар ошондо канча болор? Бирөө эле аз экен азыр. Ким болчу? Менди айтсаңыз, чечилип кетти. Мен Мен кирбей калдым. калган сабакка таанышууга эле катышып калган. Эки адам экен. Мен дагы кире албадым, связь начар болуп. Инфо, анда мен башынан бир аз сүйлөп кетейин. Тренинг инфо бизнес деген бул онлайндан сиздер бир нерсе сатуу боюнча дагы, анан курс сатуу боюнча дагы үйрөтүүчү, жалпысына айтканда SMM менен инфо бизнести кошуп үйрөтөбүз бул тренингде. Өзү инфо бизнес деген сөз мааниси информацияны бизнеске айландыруу деген сөз. Сиздердин билимиңиздер бар болушу мүмкүн, мугалимдер бар, өзүн курс кылып, билимини курс кылып сатса болот. Инфо бизнес болот. Андан сырткары мугалим болбосо дагы, диплому жок болсо дагы, кулинарияны билет, дагы бир тазалыкты тазалоо жыйноо боюнча да жакшы билгендер бар. Кимде кандай өнөр бар болсо, ошол нерсени онлайндан курс кылып сатса болот. И еще онлайндан өзүнү рекламалап, чыгарып, заказ алып иштесе болот. Кимде кандай өнөрү бар болсо. Онлайн магазин жүргүзгөндөр бар, бир нерселер саткан бар, кызмат кылгандар бар. Ошолор боюнча аралаш чогуу үйрөтөбүз. Негизи басым жасалат бул тренингде, инфо бизнеске басым жасалат. Онлайндан курс окутуу боюнча көбүрөөк үйрөтүп түшүндүрөбүз. Аны менен бирге эле ошол онлайн магазин жүргүзгөндөр дагы колдонуп ушул курстан аралаш үйрөнүп алсаңыздар болот. Буну үйрөтүүчү мен өзүм Айсулуу деп өзүмдү тааныштырып кеттим. Айсулуу өзүмдүн документте атым Жаныбек кызы Өлмаскан болот. Таанып алгандар болсо Өлмаскан деп да таанышат. Эмедеги соц тармакта Айсулуу деп кошулуп, эки атым менен азыр жайылган да. Мен өзүм 2 жылдан бери инфо бизнес менен жана SMM менен иштеймин. Анан башка Баткенден, башка шаарлардан дагы онлайндан адамдардын, клиенттердин, сатуучулардын баракчаларын жүргүзүп, карап, видео монтаждарын жасап берип, сүрөттөрүн жасап берип, ошентип иштеп жүрөмүн. Азыркы учурда өзүмдүн бизнесим менен да иштеп атам, өзүмдүн проектимди, ишканаларымды ачып, жолго коюп чоңойтуп атам. Ошол эле жолдо сиздерге дагы тренинг өткөнгө жетишип калдым. Эми сиздер онлайндан кандайдыр иш баштасаңыздар, биринчи каалоо, анан кызыгуу деген нерсе сиздерге жакшы жол ачып берет да. Өзүңүздөр кызыккан нерсе менен баштаңыздар да, бир бизнес баштайм десеңиздер. Кызыккан хоббиңиздер,
Мени мисалы сүрөт тартуу, ошондой видео монтаждоо деген нерселерге жашымдан кызыгам да. Сүрөт тартуу дегендерге, ошол нерселерге кызыгып жүрүп, ошол хобби тез эле ал биз үйрөнгөн, биз баштаган бизнеске жетелеп кетет экен да. А эгер кызыкпасаңыздар, бирөө атайын колуңуздарга долларларды, акчаларды карматып койсо дагы аны кыла албай, зордукча жүрө берет экен да. Ошого биринчи силерде күчтүү каалоо, анан хоббиңиздер бар болсо, бизнесиңиздерди ошол хоббиңиздерге жакын жагынан алып баштаңыздар да. Өзүңүзгө жакпаган ишти кылсаңыздар кыла албайсыздар. Ой тооба, чымын чыгып калып атат. Андан кийинки максаттарды так жана анык коюу деген нерсе бар. Бардык эле бизнесте жаңы баштаган адам сөзсүз түрдө өзүнүн максатын анык тактап коюп алыш керек экен. Кимдин микрофону жанып турат? Эми максаттарды тактап, аныктап коюп алышыбыз керек экен. Кошула эле эми жаңы кошулгандар, сиздер үчүн айтып атам, көңүл буруп көрүп алыңыздар. Smart цели деген бар экен. Биз кайсы бир бизнести баштаганда сөзсүз түрдө бир тактап бир максат менен жетпесек, биз оюбуз чачырап, али о бизнеске, бу бизнеске аралашып жүрө берсек, ортодо жүрө берет экенбиз да, эки бутубуз талтайган бойдон же наракта кетпей, же бул жакта кетпейчи. Ошон үчүн бир максатка так анык коюп туруп, точно мен ушуну алып кетем деп жакшы максат коюп, ошо фокусту бир гана максатка карап жөндөп кете берсеңиздер, ошондо жыйынтык тезирээк билинет, анан убакыт көп албайт да. Кээ биркилер мисалы онлайнда бизнес баштап алат, 2-3 баштап алат дагы 2-3 жылда 5 жылга чейин жакшы соода кыла албай, эмени клиентти жакшы топтой албай жүрө беришет. Андай болбойт. Көп убактыңыздарды алып коет, энергияңыздарды дагы алып коет. Анан өзүңүзгө болгон ишенимди да жоготот, чарчатат ал. 2-3 жылдап жүрө берет, мен онунан болбодум, мудадан жок, анан да жок деп жүрүп, кайра адам өзүнүн ишеничин жоготуп, мынтип басынтып коет да. Андан көрө бир эмени максатты коюңуздар онлайндан. Эгер онлайн магазин ачам десеңиздер, точно ошо онлайн магазинди ачамын, товарды алып келемин, онлайнда сатамын, ушунча подписчик көбөйтөмүн, ушунча клиентти топтоймун, баткенде бардыгына сата турган болом, же Бишкек аяка чейин жеткирем деп точно максаттарды биринин артынан бирин целди коюп алыңыздар. Керек болсо жазыңыздар, списка менен жазыңыздар. Айтат го, жазылып жүргөн максат сөзсүз түрдө ишке ашат да. Жазып коюңуздар, ежедневник, тетрадь эме алып алыңыздар дагы. Эч кимге көрсөтпөй, ар ким өзүнүн максаттарын жаза берген жакшы. Жазып койгон максат тез ишке ашат экен. Себеби биз жазганда колубуз менен жазган неме энергия аркылуу мээбизге тиет экен да. Жазган нерсе, көзүбүз менен көргөн нерсе сөзсүз түрдө мына мээбизге жазылат экен. Ал эч качан анан бизди жөн койбойт экен да, түртмөлөй берет экен аркабыздан. Сен өткөндө ушуну жазгансың, кылам дегенсиң, кылышың керек деп аркаңан түртмөлөй берип ойготот экен да адамды. Башка жака алаксып кетип калганда. Ошон үчүн жазып жүргөнүңүздөр жакшы. Максаттар эми кандай болуш керек? Конкреттүү түрдө, анык деген. Конкретность означает, что при постановке цели точно определен результат, который необходимо достичь дейт. Точно жете ала турган, анык, конкреттүү, көз жете турган, көз жетимдүү деп коет го. Көз жете ала турган, колунан келе турган максатты коюш керек экен да. Колдон келбей турган, мисалы 3-4 адам кыла турган бир ишти мен өзүм кылам деген, мисалы ал туура келбейт да. Адамдын өзүнүн энергиясын ашыкча эле кетирип алып коет. Канчалык аракет кылган сайын майнап чыкпайт. Наоборот, адам өзүнүн күчүнө жетерлик бир максатты койсо, тезирээк жетет, кыскараак убакытта тезирээк ийгиликке жетет, ошол кыла турган ишини кылат да өзүнүн убагында. Конкреттүү деген ошол экен. Анан измеримое. Бул өлчөмдүү түрдө деген. Измеримость означает подбор критериев оценки успеха в рублях, штуках, удовях дейт, погугаях, как вам удобнее. Измеримый өлчөмдүү. Мисалы, сиздер мына ушул жылычы бир акча табышым керек, 100 000 же 500 000 акча табышым керек деген ниет бар болсо, ошол ниетти точно эсептеп коюп алыш керек экен. Акча табышым керек болду, иши кылып акча табышым керек деп эле мындай чала эле коюп алып, анык эмени койбой жүрө берсеңиздер, ал жүрө берет экенсиздер да. Сага мынча кой деген эмес го деп, али мени наоборот ошо
точно ушунча 500 000 табышым керек дедиңиздерби, демек 500 000 табышым керек деп мээ ушунчалык изденип баштайт экен да. Биз өзүбүз каяктан табышыбызды билбей атсак дагы мээбиз биздин максаттарыбызга карай бизди жетелеп жолдорун табар экен. Нарактан, бирактан, аяк бияктан издештирип, мына бизнесиңди мындай кылып күчөтсөң болот, мына жакта дагы бир жол бар экен, бул жакта дагы бирөө бар экен, элдер мынтип иштеп атат, сен да ушинтип кирешеңди көбөйт, мунаны кошумчалап көр деп ар кандай жолдорун тапканга биздин мээбиз иштеп баштайт экен. Биз ошон үчүн өлчөмүн сөзсүз түрдө коюшубуз керек экен. Достижимое деген бул жеткиликтүү деген. Достижимость не значит цениться в руках. Скорее, вера в достижимость цели, анализ ресурсов ее достижений. Достижение деген баягы жеткиликтүү деген экен. Жете турган, точно кол жетимдүү бир максатты коюшубуз керек экен. Жете албаган эле колу жетпеген айга барамын, жылдызды барып алып келемин деген сыяктуу ашыкча кыялданып жиберген максаттар бул кайра биз өзүбүз эле чарчатып коет экен да. Биздин колубуздан жете турган, келе ала турган гана максаттарды коюп иштеп кетишибиз керек экен. Андан кийин актуальная. Каждая цель должна обладать актуальностью в отношении ваших желаний. Ее не должны вам навязывать родители, супруг или друзья. Актуальный бул деген заманбап. Азыркы учурда колундан келе ала турган, ушул замандын талабы менен кылып кете ала турган цельди койгула дейт да. Бул замандан таба албай турган бир максатты коюп алсаңар, аны таба албайсыңар. Ушул замандын жаныбыздагы, айланабыздагы элдер кандай методдорду колдонуп атса, биз да ошолорду колдонуп алып кеткенибиз жакшы да. И результат дагы жакшы тез болот. Анан кыска убакытта тезирээк жетебиз. И ошол максатты иштеп чыгууда, аткарып акырына жетүүдө бизге кошумча маалыматтар айланабыздан эле карап отуруп билимибизди топтой беребиз. Актуальность ушундай да. Акыркысы ограниченные во времени. Ограниченность во времени предполагает наличие срока реализации цели, графика этапов ее реализации. Менин үнүм угулуп атат да, интернет жакшыбы барыңыздарда? Ооба, жакшы угулуп атат. Ооба, интернет жакшы. Ограничение жакшы. По времени бул убакытыны так белгилеп, чек ара менен коюп койгула дейт. Мисалы биз так дагы эле ошол акчага айтса, мисалы 500 000ди бир жылда табышым керек деп точно, же 10 айда табышым керек деп точно убакыт саатын коймоюнча, да али убакыт көп го, 2 жылда кийинки жылы тапсам болот да, 1,5 жылдан кийин тапсам болот да деп али эме бар го бизде, тоок тукум келгенде кыймылдайт деген нерседей болуп калат да. Ошон үчүн биз баягы кылабыз деген ишибизди, максатыбызды, мисалы бизнести ушул айда барып, мен ушунча миң кирешеге чыгып калышым керек. Же болбосо 5 айдан кийин мен ушунча клиент менен иштеп калышым керек. Же 6 айдан кийин мен мисалы 100 клиент менен иштей турган болушум керек. Же 6 айдан кийин мен 50 000 ар айлык оборотум 50 000, 60 000 болуш керек дегендей точно максаттарды и саат убактысы менен кошо койсоңуздар, ошондо тез алдыга жыласыздар. Адам кайсыл жакка барыш керек экенин точно жолун билмейинче ойлонуп тура берет го, басына барды, бери басы эмне кыларын билбей ойлонуп отуруп убактысы өтө берет. Ошон үчүн максаттарыңыздар дайыма анык болуш керек экен. Так, следующий. Сиздерге тапшырма, эртең мен ушуну сурайм, мындан кийин дальше дагы сабак уланып кете берет. Максаттарыңыздарды ойлонуңуздар, эртеңге даяр болуп ойлонуңуздар, түн менен ойлончуңуздар. Точно. Же онлайн магазин жүргүзөсүзбү, же курс ачасызбы, же башка бирөөлөр менен иштешесиздерби, ошол максатты точно аныктап алыңыздар. Анан сиздер баса турган жолуңуздар тезирээк алдыга жылып баштайт да. Андан кийин бизнести баштоодон мурдагы баштоодон мурда анализ кылыш керек. Ал сиздердин өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүктөрүңүздөрдү. Мисалы, менин күчтүү жактарым деген бар. Ушул бизнести баштаарда сиздин кандай күчтүү жактарыңыз бар? Ошолорду талдап, эстеп көрүңүз. Сиздин алсыз жактарыңыз эмне? Ошол бизнести баштаганда сизге эмнелер жетпейт, алсыз жактарыңыз? Алардын жолун табыш керек. Алсыз жактарыңыздар бар болсо, ошону жеңүүнүн жолдорун издеп табышыңыздар керек. Анан мүмкүнчүлүктөр. Сиз ошол баштап жаткан
идеяны, бизнес идеяны сизге кошумча жардам болуп алып кеткенге бар сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүз, кошумча жардамдары, жардам бере турган адамдар, мүмкүнчүлүктөр ошолор. Тобокелчиликтер бар, ал деген ошо бизнести баштагандан кийин алып кете аламбы, банкрот болуп калбаймынбы, акчам жетпей калбайбы, андай мындай деген баягы коркунучтар, тоскоолдуктар, ошолор тобокелчиликтер болот. Ошол тоскоолдуктардын баардыгын эстеп карап туруп, мен ушундай тоскоолдук келип калса кантип мен мындан чыгып кете алам? Бул ситуациядан кантип чыгып кетем? Башкалар кантип чыгып кетти? Конкуренттерди да караңыздар, башкалар ошентип башына банкрот түшкөн күндө кантип чыгып кетти? Кандай жол менен өзүнү алып чыгып кетти? Ошол нерселерди дагы ойлонуштуруп коюңуздар. Алдын ала бизнес баштагандан мурда эгер ушундай угроза, бир кыйынчылык келип калса, мен кантип чыгып кетем деп, анын да жолдорун алдын ала ойлонуштуруп койсоңуздар. Вот ушул 4 эме менен сындап өзүңүздөр анализ кылгандан кийин сиздер баштаган ошол бизнести же алып кете алам, же алып кете албайм деген чечимге келесиздер. Мен кайтып Конкуренттерди анализдөө деген. Бул конкуренттер сиздер менен чогуу, мисалы онлайн магазин ачкан болсоңуздар, косметика бир нерсе сатып аткан болсоңуздар, сиздерге дагы кошумча конкуренттер бар болушу мүмкүн да сиздердин айылыңыздарда. Онлайнда конкурент көп болот. Оффлайнда болсо эсептелүү гана болушу мүмкүн, себеби сиздер бир айылда жашайсыздар. Баткен тууралуу, Баткен боюнча эмне алганда анда көбүрөөк болуп чыгышы мүмкүн. Кандай болбосун конкуренттерди карап, алардын жакшы жактарын өзүңүздөргө көчүрүп алып, угдап иштешиңиздер керек. Конкуренттер менен атаандаша эмне үчүн конкурентимдин окуучусу көбөйүп кетти, меники аз болуп жатат. Алардан өзгөчөлүгү эмне? Клиент сиздердин эмне үчүн сиздерди тандаш керек да? Ошол нерсени өзүңүздөрдөн табышыңыздар керек. Клиенттерим мени тандаш керек. Анткени мен мындаймын. Анткени менин курсумдун акчасы арзан, же мен жакшы окутам, же менде наркы конкурентиме караганда өзгөчөлүк жагыңыз эмне? Ошол нерсени жеткире ала турган кылып, өзгөчө методдорду ойлоп табышыңыздар керек бизнесиңиздерде. Аудиторияны аныктап, издеп чыгышыбыз керек. Аудитория деген өзү эмне? Аудитория бул биздин клиенттерибиз. Магазинде иштегендер, магазиндеги сатып алуучулары аудитория деп аталат. Курс окуткан мугалимдердин аудиториясы булар окуучулары болот. Окуучуларым кимдер? Каерде жашайт? Канча жаштагылар? Аялбы, эркекпи? Кандай региондо жашайт? Кайсы шаарда жашайт? Клиенттерим эмнелерди жакшы көрөт? Менден эмне алгысы келет? Эмнени үйрөнгүсү келет менден? Канча сомго окугусу келет? Ошол суроолордун баарын микрофонуңузду өчүрө аласызбы, Венера эже? Меники өчүк жандык экен да, мен түшөт. Так, ошол клиенттериңиздердин сураган баардык суроолоруна жооп бере алгыдай кылып өзүңүздөрдү даярдайсыздар. Ордуна коюп көрүңүздөр, клиенттин ордуга өзүңүздөрдү коюп көрүңүздөр. Ал клиент эмнени издейт? Сизден кандай кызмат алгысы келет? Кандай услуга алгысы келет? Же кандай товарды күтөт? Кандай кызмат көрсөтүүнү күтөт? Мисалы, кээ биркилер кызмат көрсөтүүнөн да ушундай жакшы сүйлөп койсо эле конкуренттердин клиенттери беркиге учуп келе береттир да. Мамиледен дагы өтө зависить этет да бул бизнестеги мамиле. Конкуренттерден айырмалануу ошол мамилеге да карайт. Так, критерии для анализа целевой аудитории. Бул жерде эми целевой аудитория деген максаттуу аудитория. ЦА деп турган кыскартылып жазылган максаттуу аудитория деп айтылат. Так. Максаттуу аудиторияны аныктоо үчүн критерийлер, бир канча критерийлер. Булар демографический портрет дегени, ошол клиентиңиздин полу, возрасты, национальность, это улуту да, үй бүлөлүк абалы, анан балдары барбы жокпу, семейный абалы, ошол жактарын карайсыздар. Социальный портрет болсо образование, специальность, источник дохода, уровень дохода дейт, религиозные убеждения. Анын ошол кесибине карайт, билимиге карап, анан киреше булактары канчалык, канча акча таба алат, сиздин сатып аткан буюмуңузга анын сатып ала турган мүмкүнчүлүгү барбы,
ошол нерселери. Географический портрет — это страна, регион, это населенный пункт, численность населения и климат дейт. Географиялык портрети болсо ошол жашаган өлкөсү, кандай өлкөдө жашайт, кандай региондо жашаган ошол пункттар кандай, улутундагы жашоосу, эмеси түшүнүктөрү кандай, ошолор боюнча, анан кандай климатта жашайт. Ошол климатына карата дагы сиздерден бир товар сатып алышы мүмкүн. Климат десе, мисалы айтсак, ысык региондордо жашаган аялдар, мисалы, мен мисалы косметика сатсам, ысык региондо жашаган адамдар менден эмнени неме кылат, издешет да, косметиканын арасынан эмнени издешет? Алар күйүп калбаш үчүн баягы сонсуз аштын кремди көбүрөөк издешет. Ошол сыяктуу бул сөзсүз түрдө мына критерийлер сиздерге жардам берет да. Кандай жерде жашашын карап туруп дагы ошол клиентиңизге эмне керек экенин билип алсаңыздар болот. Анан психологический портрет. Бул акыркы психологиялык деген мына ой жүгүртүүсү боюнча, психологиялык жагы боюнча дагы талдап көрөсүздөр. Жизненная позиция, жашоодогу кандай абалы, орду, өзүнө өзү баалоосу, анан кызыгууларына карап, жашоодогу абалы кандай болуп жатат, образ жизни, кумирлери кимдерди кумир тутат, кандай адамдарга окшошкусу келет. Ошондой кызыгууларына карап туруп дагы сиздер услугаңыздарды сунуштай аласыздар. Так, вот следующий. Эми ушул нерселерди анализдеп бүткөндөн кийин, анан кийин сиздер блогингге өтөсүздөр. Ой, мен аркага кайтып кеттимби? Так, вот критерийлер. Демек, биз ошондо максаттуу аудитория, клиенттерибизди аныктап чыгышыбыз керек экен анализдеп. Анан аны бизнес башташ үчүн өзүбүздү анализдеп чыгышыбыз керек экен. Мен мына ушул эмени, так, мынаны сүрөткө тартып алышыңыздар керек дагы. Менин күчтүү жагым, алсыз жагым дегендей. Ушуну карап туруп, кечинде бошогондо отуруп алып, тетрадкамда 4 бурчтук кылып чызып туруп эле, оң жак, сол жак, угроза, мүмкүнчүлүктөр деп 4-өн бөлүп алып туруп жазып чыгыңыздар. Өзүңүздөр талдап көрөсүздөр, канчалык мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Ошондон кийин анан баягы эле клиенттерди талдап чыгасыздар, конкуренттерди карайсыздар. Сиз баштаган бизнести сиздин айланаңызда башкалар баштадыбы? Алар кантип алып кетип атат? Онлайндан көп иштеп атабы, оффлайнда көп иштеп атабы? Кайсыл жагынан жакшы кетип аткан болсо, сиздер дагы ошол жагын карап, ошону туура иштей беришиңиздер керек. Кайсыл нерседен наоборот аркага кетип калган болсо, кайсыл методу туура эмес иштеген болсо, аны дагы эске алып коюшуңуздар керек. Конкурентти сиздер баягы алдыңыздардан, мисалы, бир ылайды бирөө басып дебелеп кетип атып, кайсы жерде суу бар, кайсы жерде суу жок экен деп эле өтүп кеткен издеринен карап билсе болот го. Ошол сыяктуу конкурент сиздерге жол көрсөтүүчү адам катары да болуп калат да бир кездерде. Кайсы бир методду колдонсо ишке ашкан эмес болсо, натыйжа берген эмес болсо, карайсыздар да, мен дагы ошол методду кылбай эле коюшум керек экен. Мыналар кылды, жыйынтык чыкпады, мага да жыйынтык чыкпайт экен деп. Минус плюс нерселерди конкуренттерден да билип карап турсаңыздар болот. Так, вот, анализ кылышыңыздар керек. Баары бүткөндөн кийин, анан кийин блогинг баштайсыздар. Блогинг деген ошол блогдор менен иштөө. Блогинг деген өзү социалдык тармактарда ишкердик жасоо да. Социалдык тармактар азыркы учурда кайсылар? Instagram көп иштейт, TikTok иштеп атат, WhatsApp, Telegram, YouTube көп иштейт. Ушул 5 социалдык тармак актуалдуу колдонулат. Instagramга кирбеген адам YouTubeга сөзсүз кирет. Мисалы, айылдарда, четки жактарда Instagram, TikTok көрбөгөндөр бар. Алар YouTube көрүшү мүмкүн. YouTube'дан дагы. Ошон үчүн сиздер, мен айтар элем, убактыңыздар жетсе, колдон келсе, бизнесиңиздерди бир эле Instagram, WhatsApp менен калтырып койбой, YouTube'га да чыгаш керек, TikTok'ко да чыгаш керек, Facebook'ка чыгаш керек, Telegram дагы бар. И статустар дайыма иштеп турса, статустан көргөзүп турсаңыздар, ошол дагы өтө пайдалуу болот. Себеби биздин баткенде WhatsApp'тын статусун көп көрөт, WhatsApp менен көп таратышат. Жаңылыктарды дагы, сатууну да көбүнчө WhatsApp менен көп жүргүзүшөт. Анан Telegram менен. Блогинг башташ үчүн эң биринчи ошол блогинг баштаарда соц тармактарга кирип, өзүн жарыя кылуудан алдын бизге мына Gmail почта керек болот. Gmail почта бул Google'дагы биздин онлайндагы паспортубуз сыяктуу эле иштейт да.
баардык соц тармактарга Instagram, Telegram башкалардын баарына кирерден мурда бизден Google почта сурайт. Почтаң барбы, сен катталгансыңбы Google'га деп. Код подтверждение беребиз дейт. Эгерде аккаунтуңуздар жоголуп же паролуну таппай калып же жоготуп коюп удалить этип алып кире албай калсаңыздар, кайрадан кайтып аккаунтка киришке жол жок болуп калган учурда ушул Google аккаунт менен сиздерге жол ачып киргизип берет да, интернет Google браузери. Ошо Google менен соц тармактардын байланышы ортодо чоң да. Ошон үчүн дайыма Google аккаунту баардык соц тармактарда чогуу иштетишет. Google аккаунт сиздерге как прописка сыяктуу, как паспорт сыяктуу эле иштеп берет да. Көп жерлерде Google аккаунтуң бар болсо ишенет да, ар бир соц тармактын коддору ишенип турат. Gmail аккаунт, Google аккаунт түзгөндү билесиздер да, барбы баарыңыздарда? Маалымат берип койсоңуз жакшы түшүнбөйбүз. Калгандар унчукпайт го, эмне болду? Телефонду коюп коюп аякта жүрө беле же. Gmail аккаунт мына телефонду ачканда мынандай м деген белги бар. Телефонуңуздарды ачып карасаңыздарчы менюда. Ушул Gmail'дын белгиси. Google аккаунттун, Google'дагы почтаңыздар ушул Gmail'де турат. Анан Gmail'дын мындай оң чекесинде сүрөтүңүздөр. Сиздер эми сүрөт койбогондордуку чыкпайт. Бирок мисалы ата-анара деп турган болсо А деп мына жакта чыгып калат. Гүлмайрам Кадырбек кызы деп жазылган болсо мына жакта Г деп баштамгасы чыгып калат да. Фамилиясынын же атынын баштамгасында чекеде чыгып турат. Мындайлар болсо булар ар түрдүү соц тармактардан келген уведомление, эскертүүлөр, рекламалар көп ушинтип түшө берет Gmail'га. Бул телефондон ушундай көрүнөт. Ноутбуктан, компьютерден да Gmail менен көп иштешет. Ноутбуктан кирсе мындай болуп чыгат. Google'га кирип туруп, эмени ход деген басса, мына жактан Creative Gmail деп турат. Мына жака аккаунтту жазыш керек. Аккаунт кандай болот ошондо мына сиздерге көрүнүп атабы? Так. 10 минуттан кийин сабагыбыз зум бүтөт экен. Бүткөндөн кийин чыкпай 5 мүнөт күтүп турасыздар, дагы кайрадан зум жандырабыз. Gmail аккаунт мындай алдына англисче таңбалар менен жазылат дайыма. Фамилия атыны мындай жерге жазып туруп, анан gmail.com деп дайыма мунун аркасы мына Gmail деген сөз менен бүтөт да. gmail.com болот. Чатка эмне деп жазышкан көрбөппүз го. Бурдагылар ким? gmail.com деп дайыма Gmail аккаунттун акыры ушундай менен бүтөт. Башка нерсе жазуу коюлбайт бул жака. Ушул жазуусунан карап туруп эле сиздер Gmail экенин билесиздер да. Аккаунтуңуздар бар болсо ушул жерге жазасыздар. Телефон или адрес электронный почта деп турат. Сиздер дайыма электронный почтаны жазасыздар. Электронный почта ушул Gmail почтаны айтат. Эгер жок болсо жазасыздар, андан кийин мынаны дальше басат. Анан бул жактан код сурап турат. Кодду билбесеңиздер мынандай жашыл эменин астында забыли адрес электронной почты же болбосо забыли пароль деген жазуу чыгып калат. Пароль билбесеңиздер забылини бассаңыздар кайрадан жаңылап пароль жөнөтөт. Эгер почтаңыздар такыр жок болсо, билбесеңиздер, анда мына создать аккаунт дегенди басыш керек. Создать деген түзүү, кайрадан түзүү деген, аккаунт түзөсүздөр. Муну бассаңыздар дальше эме чыгат. Далее баскандан кийин анкета чыгат, ачылат. Ал жака фамилия, аты, жашы, туулган жылы, айы ошолордун баарын жазып толтуруп почтадан жаңыдан ачып чыгасыздар. Ачылгандан кийин анан сиздерге код, паролдору жөнөтүлөт. Ошол почтаны каяка кирсе да колдоно бересиздер. Так, Instagram менен таанышабыз эми. Instagram колдонбогондор үчүн азыр Instagram өтө өзгөрүп кеткен. Дагы да ай сайын ар кандай функциялар кошулууда. Азыркы чакта иштеп жаткан функциялар боюнча айтсам, мына бул жерде Instagramдын биринчи киргенде ушул бет ачылат да. Бул жер өзүбүздүн профилдин көрүнүшү мисалы. Мына кичинекей жазуу Canva деп турган, бул никнейм деп айтылат. Никнейм кыска жазылыш керек. Интернеттен издегендер ушу никнейм менен издесе болот. Instagramдан кирип издегендерчи, досуңуздар бирөөлөр мисалы сиздерди Instagramдан издесе,
никнеймди айтып койсоңуздар, ушул никнейм менен издешет. Андан кийинки мына Canva деп тегерек сүрөт болуп көрүнүп турган. Бул биздин сапка профилдин немеси, историясы ушул жерде турат. Сүрөт да болот. Аватарка болот бул. Canva деп турган жазуу аватарка. Аватарка деген сөз биздин баягы профилдеги сүрөтүбүз. Бул жерде Canva приложениясынын немеси болгон үчүн Canva деп жазып коюптур жерине. А сиздер адамдардын немеси болсо, бул жака адам өзүнүн сүрөтүн коюп койсо болот да. Аватарка дейт ушуну. Андан кийин астыда мына Canva деп дагы бир катар сызык жазылып турат. Муну имя пользователя деп турат. Ушул колдонуучу аккаунттун ээсинин аты болуп жазылат. Аты жазылат мына жерге. Эгер онлайндан бир нерсе сатчу болсоңуз, онлайн магазин деп койсоңуз болот. Косметика сатчу болсо, косметика сатылат деп жазып койсо дагы болот. Издеген адамдар ушул жердеги эмени, мисалы, косметика деп Инстаграмдан издесе, ушул жерге косметика деген сөз жазылган үчүн ушул аккаунтту таап берет Инстаграм. Ошон үчүн клиенттериңиздер кайсы сөз менен издесе, ошол сөздү койсоңуздар тезирээк табылат адамдарга. Андан кийин астыңкы текстовый поле деп турат. Бул жерде текст жазылат, биография жазылат. Сиздердин бизнесиңиздер боюнча кеңири маалымат жазылат. Бирок бул жерге дагы 2-3 сүйлөм эле жазылат, көп жаза албайсыздар. Анык точно эмнелер сатасыз, ошолорду же болбосо эмне кызмат кыласыз, ошолор боюнча жазып коесуз. Анан астында мына көгөрүп турган ссылка турат. Сиздер WhatsApp ссылка коесуздар. Булар дагы өзүнүн сайтынын ссылкасын коюп коюптур. Так, андан кийин мына астыңкысы кнопка для связи и действий. Бул мына ал жерде написать, вызвать деген нерселер, вызов дегендерди айтып калат. Салуу, сообщение жөнөтүү деген кнопкалар чыгат мына жерде. Мына вы подписаны деген бул сиз кошулдуңуз, мунун подписчиги болуп турасыз деген түшүндүрөт. Подписаны деген. Анан астыдагы сүрөттөр, мына тегерек сүрөттөр, булар актуальный историялар болот. Обложки актуальных историй деп турат. Актуальный историялар эмне үчүн керек? Биз Инстаграмда кечке эле отура албайбыз да. Ошон үчүн өзүбүз жөнүндөгү маалыматтары мына историяга күндө чыгарып турабыз дагы. Историяга чыккан, бул историяны элестетиңиздер, WhatsApp'та статус барбы, 12 саат турат дагы эртеси өчүп калат. История дагы ошондой эле, статус да эле окшош. Күндө бир историяны чыгарасыз, 12 сааттан кийин өчүп калат. Ошол историяга чыккан видео сүрөттөрдү добавить в актуальный деп мындай актуальныйга сактап койсоңуздар, бияктан өзүнчө папка сыяктуу болуп ачылып ушул жерде сактала берет. Биз онлайн болбосок дагы, Инстаграмда жок болсок дагы ушул жерде сакталып тургандардан башкалар кирип көрүп чыгып кете берет да. Сиз мисалы, сиз жөнүндө эмне билгиңиз келсе, актуальныйга сактап койсоңуз, мына жерлерде тура берет, алар ушуну ачып көрө беришет. Актуальный ошон үчүн керек болот. Историялар мындай болуп көрүнөт мына оң жакта. Баягы статустай эле катар биринин аркасынан бири коюлуп кете берет. Историяга моундай да, нет деген опросторду, сурамжылоо, тесттерди, ошондой нерселерди коюп койсо да болот. Да, нет деп деген муналарды басса иштей берет, бияктан сообщение катары жооп бара берет да ал адамга. Сүрөт да койсо болот, видео койсо да болот. Историядан отметкаларды койсо болот. Монтип эмени жазып туруп, досуңуздун же эже-сиңдиңиз бирөөгө көрсөтүшүңүз керек болсо, ушул жерге собачканы коюп туруп, отметка кылып, ошол адамдын никнеймин тапсаңыз, бул жактан кошуп коет. Экранда көрүнүп турат. Бул история ошол досуңузга да барат. Эскертүү сообщение барат да, сени бул жакка отметка кылды деп. И бул жакта подписчиктериңизге дагы бул жерде сиз досуңузду отметка кылып койгонуңузду көрүп тураттыр. Так, историялар кандай жасалат эми астында турат. История жүктөгөндө монтип неме болуп айланып, шапка профиль айланып, өзүнө загрузка этип калат. Азыр мынандай камеранын эгер кимдин Инстаграмда мындай чыгып аткан болсо, бар болуш керек. Негизи бирок азыр жаңы функциялар болуп, мындай сүрөт чыкпай калган. Негизи шапка профиль мына бул жерде. Историяда ушул жакта шапка профилди басып туруп ачсаңыздар, история коюла берет. Анан Инстаграмга киргенде мына астында плюс белгиси турат. Ушул плюсту басып туруп, видеону, сүрөттү, историянын баардыгын ушул жактан тандап киргизе берсе болот. Так,
Zoom бүткүчө 2,5 минутабыз калды. Андан кийинки Instagram'дагы эң кызыктуу жана пайдалуу, көп охват алып келүүчү, клиенттерге көбүрөөк көрүнө турган, просмотр боло турган бул Instagram'дагы Reels'тер. Reels деген широкой экранный, мындай узун экрандуу видеолор болот. Reels'ке киргизгенде мындай узун экран менен киргизилет видеолор, кыска болбойт. Reels'ти кантип коебуз? Мына бул жакта сүрөттөр көрсөтүлүп турат. Азыркы Instagram'дын профилдери, жаңы Instagram көчүрүп алгандар ушундай болот. Мына үстүндө жогоруда плюс бар бир жерде. Астында мына Reels деген белгилер, бул сиздер өзүңүздөр күндө чыгарып аткан Reels'териңизди көрсөтөт. Анан мына астында болсо лайк, эмелердин, домиктердин жанында турган белги бул Reels разделине өтөт. Башкалардын дагы Reels'терин көрсөтүп бере турган жер болот бул. Ал өзүңүздөргө Reels өткөрүш үчүн мына үстүдөгү плюсту басып, мына экинчи сүрөткө өттүк. Плюсту баскандан кийин мына жактан дагы кошумча варианттар ачылат. Публикация кошсо болот бул жерден, история кошсо болот. Актуальныйга история койсо болот. IGTV деген бар. Видео Reels деп турат, мына белгиси да башкача болуп турат мунун. Ушул видео Reels дегенди коюп туруп, сиздер Reels киргизип жүктөп койсоңуздар болот, мына жака чыгат. Мына эфир дегенди басса, прямой эфирге чыгасыздар. Анан мына бул жакта Reels өзүңүздөрдүн Reels бөлүгүңүздөргө кирип туруп, өзүбүздүн почтадагы киргенден кийин мына жактан новый видео Reels деген камера сүрөт чыккан. Ушуну бассаңыздар дагы Reels көчүрүп чыгарып койсоңуздар болот. Бул камераны бассаңыздар, бияктан галереяны ачып берет. Өзүңүздөрдүн камерада мурда тартылган видеолорду танда дейт бирөөсүн, тандайсыздар дагы, анан кийин аны нары жака чыгара бересиздер. Жаңы функциялары дагы бир эмеси, мына жерде камера деген бар. Бул жак астыдагылар сүрөттөр, мисалы галереядагы мурда тартылган, даярдап койгон видеолор да. Бул немеден галереядагы видеолор жакпайт, башка тартамын десеңиздер, мына камераны басып койсоңуздар,